Бүгін 23 февраль, күнгө бейшембе, кыштын акыркы аптасы. Жок. Бүгін 23 февраль, күнгө бейшембе, кыштын акыркы аптасы. Эң негизгисин айтсаңыз, эң негизгисин. Эң негизгиси бүгүн мекен сакчыларынын күнү. Майрамыңыздар менен. Сен менин асың задым. Сүйлөшкөн кызым чыдап кеткенин жазгам. Бир жыл менен 6 ай өтүп кетет батай. Мекенге кызмат кылгыла. Өмүр болсун башкысы. Биз бүгүн генерал-лейтенант Калыйнур Усенбеков атындагы аскердик окуу жайга келдик. Бул жерде эң таланттуу аскерлер менен сүйлөшөбүз жана жалпы мекен сакчыларынын оригиналдуу куттуктоолор күтөт. Буга чейин сиздер аскерлердин күжүрмөн даярдыктарына күбө болуп эле жүрөсүздөр. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт кыргыз. Мындан улам биздин чыгармачылык жамаат аталган окуу жайдагы курсанттардын көмүскөдө катылган кошумча таланттарын көрсөтүүнү туура көрдүк. Ошо биринчи курста көбүнчө ата энеңди сагынып үй жөнүндө ойлонгондо жаралганда биринчи эримчи. Вспоминаю я годы, что улетели далеко. Помни наш домик, мое родное село, где прошло беззаботное детство мое. Там все красиво, леса и поля. Течет речка, а рядом с речкой тополя. По этим местам я не бегал давно, и сейчас не знаю, как выглядит оно. Я помню наш домик, тот небольшой. Веселые дни мы проводили с семьей. Я помню наш сад, там роза цвела. И рядом с нею сидел я всегда. Бакыт Калмурзаев аталган окуу жайда ыр жазып, көркөм окугандыгы менен белгилүү. Окуучу кезинен тартып эле кагазга ойлорун ыр түрүндө жазууну адат кылган. Кийин жоокер кийимин кийип, колуна курал алганда ыр жазууга болгон кызыгуусу мурдагыдан да күч алган. Азырынча орус тилинде жазган ыңгайлуу, бара-бара кыргыз тилинде да чыгармаларды жаратууну көздөйм дейт Бакыт. Вниз спустился, там речка течет. По речке тихо лебедь плывет, свою половинку ищет он, и на сердце у него пустой звон. Сүйлөшкөн кызым чыдап кеткенин жазгам. Мен аскер институтка тапшыра элек деле сүйлөшчүбүз. Бирок аскер институтка тапшыргандан кийин, ошол тапшыргандан кийин чыдады да. Сен бара албай калдың, андан сени таштады. Ооба, мен тилекке каршы бара албай калдым, анан чыдады. Биз азыр аталган окуу жайдын 4-курсунун курсанттары менен майрамда көңүл ачып отурабыз. Менин жанымда Самат болсо 9-классында эле гитара чертип, ырдаганды үйрөнгөн. Айылдагы кыздардын эң сүйүктүү жигити болчу. Анткени билесиңер да, гитара черткен жигиттерди көргөндө кыздарда жакшы сезимдер пайда болот да. Самат бүгүн майрамда мекен сакчыларына кайсы ырдырды аткарып бересиң? Мен майрамда бүгүн колумда кызыл кызгалак деген ыр менен бирге өткөрмөкчүбүз. Колумда кызыл кызгалак, жаздым бир кызга арнап. Колумда турса кыз балдар, ким мондо менден кызганат. Сен менин асың задым, кыйнайт кол жазган катың. Аясаң мен адамдар, алгачкы махаббатым. Ой жаным, мунун дурус эмес, кыздардын баары гүл эмес. Тагдырдын айтуу менен тааныштым бир өзүң менен. Сен менин асың задым, кыйнайт кол жазган катың. Аясаң мен адамдар, алгачкы махаббатым. Колумда ручка мен пара, койнумда самапалара. Жанымда турса гитара, калбаймын мен жалгызсырап. Сен менин асың задым, кыйнайт кол жазган катың. Аясаң мен адамдар, алгачкы махаббатым. Алгачкы махаббатым. Мындай жигиттердин колун кармап коюш керек. Кээде ой келип кетпейби мындайдыр аскердик кызматты тандабай
ушундай эле ырчылык кесипти тандасам болмок экен деген? Жок, ой келбейт. Мен гитара кызыккан учурумдан баштап эле ушул аскер кызматчылар болууга аябай кызыккам. Ошондон бери ушундай окуу жайга окузам деген максат койгом алдыма. Азыр болсо максатыма жеттим, Кудайга шүгүр. Эми мындан ары ушул максат менен кетейин деген ойлор бар. Кызыгып буган? Талайбек Бектургановдун ырын жакшы угуп, ошолдон кызыгуу башталган. Азыр болсо башкалардын да ырын ырдап баштап атам. Буюрса жакында офицер болобуз деген жакшы ниеттерибиз бар, тилектерибиз. Чоңчой каналына бири-бирибизди ыргытабыз. Туура айтасың. Ал болот да обязательно. Келгенден кийин анча-мынча пол жууш керек, анча-мынча чаң сүртүш керек, носки жууш керек дегендей ушундайлар бир өөн учураган учурлар болду беле? Албетте болот да. Мен өзүм деле айтып кетейин, 3 эжем бар болчу. Үйдө иш кылбачу элем, ары басып, бери басып, ойноп эле жүрчү элем көчөгө ыйлап. Ата-энем үйгө качан келесиң деп коюп, тамагымды жеп эле кайра кетип калчу элем. Бул жака келип, анан ата-эненин кадырын билдик, баарын билдик. Анткени бул жак байпак жеп аткандабы? Байпак жеп атканда. Тамакка баратканда, тамагын жегенде бул жактан эми ата-эненин колу башкача баары. Ошондон бирип көп нерсени бул жака келип үйрөндүк да. Эми үйдөн баласың, ата-энеңди аябай көп жумуш кылбайсың. Бияка келгенде пол жеп атканда же дагы бир жумуш кылып атканда ичиңен ойлоносуң да, үйдөн кылбаган жумушту ушул жактан кылып атам депчи. Үйгө барсам үйдүн баарын жыйнайм деп үйдө мамамдан чалып берип кошот. Şu үйдүн баркын эми билбедим, үйгө барсам өзүм эле айттырбай эле жыйнап берем деп ошону сүйлөшкөндө айтып элем да. Рахмат чоң. Ата-энелерибиз таң калып барганда. Уулуң аябай өзгөрүп кеткен го деп мен апам атам айтып коет. Өзгөрүп кеткен го эми деп үйдү өзүм жыйнап жүрөм барып. Кичинекей эле үй да, бул жакта болсо чоң жыйнап. Курал кармап өлкөнүн тынчтыгын сактаган жоокер адамдары тамашага да жакын келген деген тамашоо долбооруна кирген рота командасы далилдейт. Рота командасы аскердик окуу жайдын курсанттарынан куралган жана буга чейин бир топ сынактарда ийгиликтерди багындырышкан. Курсанттардын айтымында алар сатираларды аскерлердин күнүмдүк жашоо турмушунан алып өздөрү жазып чыгышат. Askeri kujayından gelgen Rota komandası. Koyacak tozolaz. Sizlerden oyunlar boyunca biz ошентип çıkmamız. Hadi biz bunday hazır çeştik. Biz деген asker men bu юмор бул деген бирде келип жүрөт да. Сөздө деле орустарда сөз бар го, кто в армии служил, тот цирке не смеется депчи. Ошондой эле бизде кез эле өзү жашообуз кызыктуу да. Баштан баштап кызматка келдиңби, ошондон баштап биздин жашообуз кызыктуу. Ар дайым күлкү болот, жаман жерлер болот, бирок в основном бизде күлкү менен өтөт да, бири-бирибизди көтөрүп. А могу КВНге биздин тамашоо кызыкканыбыз бул биздин повседневный жашоодогу, мисалы, күндө эле шагат этип жүрөбүз, кызматта өтөбүз, кароолго турабыз, нарядка турабыз. Бул биздин сырткары хоббибиз да, мындай ушу менен алаксыбыз, алаксып өзүбүздүн ички дүйнөбүздө нерселер көрсөтүп, биз эле бир эле аскер эмеспиз, туруп курал колдонгондон эле биз даже юмор жактан дагы алып кеткенге биз шыгыбыз бар деп айта алам да.
Бекзат аскердик окуу жайдагы курсанттардан бир гана бою менен эмес, көп кырдуу таланты менен айырмаланат. Ал рота командасынын мүчөсү, бийчи жана ырчы. Негизи ырчылык болуу деген оюмда бар болчу баштачы. Ырчы болсомбу деп жүрүп негизи мекенге болгон билбейм кандайдыр бир күч тартты да мекенге болгончу. Мекенге түбөлүккө жанымды арнап ушу кызматымды кылайын деген максат менен ушул жака келип кызмат кылып окуумду окуп жүрөм. Ал эми сиздер үчүн бир куплет ырдап койсом, Гүлжит Калыковдун элим деген ырын ырдап койсом, сиздер үчүн. Алтын эмес бакыт ала албайсың сатып, бир тамчысы бир өмүргө татып, төгүлсө да мейли, төгөнбөсүн дейли, таразалай тубакыт. Кичинекей бөлкөм, бирок бийик көркөм, кенен кандай кереметин көрсөм, ырысыма балкып, ырдабайын кантип ала толдо төрөлсөм. Мен бийлегениме 2015-жылы эң биринчи жолу Ала Тоо аянтында аябай чоң иш-чара өткөн. Ошол жерде мен вальс бийлегенбиз, ал жерден дагы курсанттык вальс бийлегенбиз. Бул экинчи бий болуп атат. Мага бийлеп жатканда абдан жагат. Жана өзүмдү эркин, жана өзүм дагы аябай эз алып, рахаттанып калам. Ар бир аскер адам эле бийлегенге үйрөнүш керек деп ойлойм мен. Эмнеге дегенде аскер адамын бардыгы эле мындай катуу мүнөздө жана аябай тартипти бекем кармаган жана мекендин коргоочусу деп эле ойлойт. Бир гана курал жарак көтөрүп мекенди гана корголот деген ар кимдин ушундай ойлор бар да. А бирок биз бир гана өнөр менен чектешип калбайбыз. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегенге байланыштуу биз жигиттер 70 өнөр да бизге аздык кылат экен. Курсанттардын күнүнүн ар бир сааты тартип менен бөлүштүрүлгөн. Убакытты пайдалуу колдонуу үчүн көпчүлүгү спорттун түрлөрүн тандап алып такай машыгышат. Мындай спорттук машыгуулар аскердик күжүрмөн машыгуулар менен айкалышканда тажрыйбалуу көрөгөч мекен сакчылары тарбияланаарын алар аткарган иштер далилдеп келе жатат. На старт. Внимание! Эки-экиден туруп катарга, биз жөнөдүк алыс сапарга. Ыйлап какшап, өз жериңди таштап, биз жөнөдүк алыс сапарга. Ыйлабачы менин сүйгөнүм, чындап эле сени сүйөмүн. Бир жыл менен 6 ай өтүп кетет батай, шүдүрүмдөн соккон шамалдай. Бир жыл менен 6 ай өтүп кетет батай, шүдүрүмдөн соккон шамалдай. Азаматсыз Каныбек, азаматсыз лейтенанттан жалпы мекен сакчыларына өтө оригиналдуу куттуктоо болду. Мекен сакчысы ага лейтенант Гүлиза айым бул. Саламатсызбы? Сизге мындай туура эмес суроо берип алгандан коркуп турам, албетте. Майрамыңыз менен. Рахмат, сіздерді да майрамыңыздар менен. Биринчиден биз аскер аялдар аскерде жүргөндүгү менен аскер айымдарыбызга ушинтип спорт менен машыгабыз. Гүлиза, ачууңуз чукул эмеспи? Ачуубуз чукул эмес, абдан оор басылыктуу кишибиз. Кызматта жүргөндөн кийин бардыгына бекем турабыз да. Бул күчтү кайсы жерден колдоносуз анан? Бул күчтү бардык жерден колдонобуз. Жолдошуңуз барбы? Жолдошум бар, 3 балам бар. Сиз канча салмактагы кирди көтөрөсүз? Мен азыр деген 8 килограммдыкты көтөрүп атабыз. Көтөрүп берейин. Уруксатыңыз менен. Ай, муну канча жол көтөрөсүңөр?
Сиз канча болду кир көтөрүп атканыңызга? Мен кир көтөргөнүм аз эле болду. Аз убакыт болду, 1-2 ай болуп калды. Өзгөрүү болобу экен, эми ден соолук үчүн да, Баардыгы ден соолук үчүн, ооба. Мырзалар, барыңыздар, спорт менен машыгыңыздар. Как көрүп атасыңар, азыр уже биз айымдар дагы машыгып, эркектерден дагы баягы кууп баратат окшойбуз. Так что көбүрөөк катышкыла, спортко дейбизби? болбосо Муну көтөрөт. Чоң рахмат Гүлиза, дагы бир жолу майрамыңыз менен. Майрамыңыздар менен, милдет, намыс, ата менен. Мына ушундай мекен сакчыларынын күчү, алардын мекенге болгон сүйүүсү менен сыймыктануу менен биз майрамдык ушул берүүбүздү аяктап турабыз. Сөз аягында кыргыз элинин жаш акындарынын биринин ырынын мисалга келтиргим келип атат. Талайлуумун тагдыр экен, бул дагы кыргыз кылып кыргыз жерин арнады. Керек кезде жан берүүдөн тайманбас мекенимдин мына ушул балдары.